Ысык Көл облусунун Түп районуна караштуу Сары Булак айылындагы мектепте билим алган 5-класстын окуучусу Бекболот Турдушев изделүүдө. Ысык Көл ОИБтин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, кечээ 26-сентябрь күнү шаардык ички иштер бөлүмүнө Түп районунун 1965-жылы туулган тургуну Ч. Ожекеев кайрылып, 25-сентябрь күнү уулу Бекболот менен Алтын Көл тойгонасында болушканын, ошол эле күнү саат 15:00 чамасында уулу Каракол шаарындагы дос балдарына жолугуу үчүн суранып кетип, ошондон бери дайынсыз болуп жатканын кабарлаган. Бул факт Каракол ШИИБтин маалымат электрондук журналына катталып, издөө иштери уланууда. Бекболот Турдушев 2021-жылы президент Садыр Жапаровго кайрылып, Түп районунун Балбай айылына мектеп бала бакча куруп берүүнү суранганы менен белгилүү. Аны менен Садыр Жапаров жолугушкан. Адамдан амал качып кутулбайт. 22 жаштагы жигит айдоочулук күбөлүк алуу үчүн сынакка футболкасын тешип, ага камера орнотуп алып кирген. Унаа ишканасы окуя ысык атада болгонун билдирди. Буга чейин дагы мындай кытмырлык иштер болгон. Анда экзаменге кулакчын, микрофон менен киргендер кармалган. Бүгүн УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин туулган күнү. Ал 55 жашка толду. Камчыбек Ташиев 1968-жылы 27-сентябрда Жалал абад облусунун Барып айылында туулган. Томск мамлекеттик университети менен Кыргыз